Что это? Не знаю. А мне билбеген нерсени сатып атасыңар? Ну все продают, и я продаю. Бул балдардын не солугун ойлоп элесиңер. Ну тогда надо, наверное, всем запретить, чтобы все запретили. Ну, всем запрещаем. А почему все продают тогда? В каждом магазине, Эми, любой магазин зайдите. Сиз сатып атсаңыз, сизди көрүп алдак айтып атат да. Ну нету никакого у меня чтобы это... Мейли, вот лицензиясын бересиз, это чтоб полезный, чтоб не вредный. Нет, это я не могу дать. Неге? Это же поставщик, поставщика. Жо, сиз алып сатып, сатып, эгерде мындан бир отравление болсо ким жооп берет? Ким жооп берет эгерде мындан бир отравление болсо? Мына көрүп атасыңар, канча балдар боорун алмаштырып атат, аккан болуп атат, ана бөйрөгү ооруп деп. Ошол жака прямой силер күнөөлүсүңөр, өзүңөр билбеген нерсени сатып атат. Тогда это надо всем запретить, вот чтобы именно, не завозили всем к нам запрещать в Кыргызстан вот это продукты, это же не я завожу, правильно? Все продают, и я продаю, правильно? Тогда надо всех собрать, чтобы все... Вы хотите каждый день ушуну өзүңөрдүн балаңарга бергенге? Ну, мои дети тоже кушают. Каждый день? Да, каждый день. Там, мындан канча сом көрөсүз эми? 5 сом. 5 сом үчүн сиз ата энелер жалдырап жүрөт. Хорошо, а что мне тогда продавать, скажите? Нормальный нерсе сатылат да, нормальный. Например, вот лицензиясы менен жок калды эчтеке. Все лицензии, все у меня есть в компьютере. Мен силерге сурап атпаймынбы, муну көрсөткүлө, например. Дагы эмне көрсөтөсүңөр? Мен айтып атам, гамбургерлер, ладно, бизден өзүбүздөн там бир жасап атышыптыр. Өзүбүздүкү, булардан сурабай эле коелу, мейли көрүп атабыз. Буларга тийишпей эле коелу, унчукпай эле коелу. А мында вообще жазуусулары жок. Даже моларды саткан коелу, барбы анын лицензиясы? Нет, это единственное здесь. Мону көрдүңөрбү? Колбаса турат, молар турат. Могу ачып кетсе, отравление болсо. Нет, каждый день с утра она мне свежие привозят. Все. Мен ошо санэпстанциядан өтүптүрбү? А может бир жолу көргөм, жанагы токчулук деген туалеттен мындай эмеле жасап аткан. Кайдан билесиңер муну каяктан жасалып атканын? Не, вот здесь одежка знакомая, я просто не знаю. Сахарна вечер аткан болчу. Эмне алганда сарсыз? Канча гана? 20 сом. Беребиз. Кайсында болчу? Мен көрдүм, бүт ушундай окуучулар алат, эмне сатып атканын билишпейт. Бул болсо Каракол шаарынын Чехов мектебинин прям дарбазасынын түйүндө орнотулган ушундай бир кичинекей дүкөндөр. Айтышыңар мүмкүн Рыскелди мындай эмнеге бир кичинекей магазиндерге айтып кулотасың. Орточо жана кичи магазиндер эч каралбай алган себептен ана каалагандарын сатып турат. Я захожу в любой магазин, наши же дети заходят, покупают. Тогда со всех магазинов уберите. Урматтуу санэпстанция, мен силерден күтөм ушул магазинден текшерип, эгер тиешелүү чараларды көрүп, тиешелүү ошондой штрафтарды жазышыңарды мына могул жерден. Мына була айтып атат, мен эчтеке билбей эле сатып берем деп. Мына көрсөң могул жерден. Мына ылдый жактарын деле көрчү. Эчтеке түшүнбөгөн нерселерди. Мисалы үчүн могу эмне? Могу эмне негизи? Окуп бергилечи могуну. Это этот снеки острые. Ну что написано там? Эмне деп жазылып турат? Почему вы говорите, чтобы я читала? А сиз сатып атпайсызбы? Пускай государство запретит заезд этой продукции, чтобы ни один магазин не... Мына көрдүңөр, государство силерди айтып атат, силерди запрещать этсин деп атат. Силер эмне отурасыңар, эмне жатасыңар? Мына ушуларды келип карабайсыңарбы? Как будто я одна вот это завожу и продаю, или я это выпускаю. Могу жерден ар бир саткан окаткан силер жооп бересиңер, айтып атпаймынбы? Мына муну карасаңар, мына бир орусча жазуусу жок, ладно, орусча түшүнөлү. И эч бир лицензиясы жок, анан айтат. Муну деген тетиги жерден... Почему я не даешь, ты же этот взяла? 40 сом и 25, а ты было правильно? Это вообще не кушается, это просто клеится. Анда 15 сом. Дагы бир жумадан келем, санэпстанциябы, антимонополиябы, мен силерге да барам, ушул тууралуу эмне кылып, кандай иш алып баратканыңарды. Бул Чехов мектебинин жанында, Каракол шаарында. И башка мектептердин жанындагы магазиндер күтүп тургула, силердин магазиңерге барам. Ладно, жакшы тургула. Токтоткула, бирөөнү отравить эткен, түшүнбөгөн нерсени сатып берип. Мен келем бир жумадан кайра. Что можно скажите? Это чупа-чупсы. Эмнеден жасалган бул? С сахаром, наверное. Наверное. А мына көрүң, бuyакта эчтеке китайский жазылган, эчтеке түшүнүксүз. А бuyакта мындай кооздоп коет. Анан силердин балдарыңар бөйрөгү ооруп атат, анан $100,000 керек, $90,000 керек, Турцияга алып барыш керек, Индияга алып барыш керек. Мына ушулар себептен. А муну күндө жегенде, күндөн күнгө ден соолугун талкалай берет.
Ладно, жақсы тұрғыла. Емкіде бір жұмадан келем өжекесі. Bir teşeli organda, tünerden de gütüm.